4-июлда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренеси жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 47-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык кызматынан бошотулду. Белгилей кетсек, Султан Кермалиев 2-июлда Балыкчы шаарына мэр болуп дайындалган. Анын Сереп каналына берген интервьюсу өзүн алып жүрүү маданияты коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ал тургай мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин бөлүмдөрү Балыкчы шаарынын мэри жана мэриянын кызматкерлери менен кызматтык этика жана коммуникация маселелери боюнча кеңешмеде өткөргөн. Бүгүн анын ордуна Балыкчы шаарынын мэри болуп Баатырбек Жантаев дайындалды. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков өзүнүн баракчасына Баатырбек Жантаевди көп жылдан бери чарба иштеринде бышкан мыкты менеджер. Ал президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин шакирти, уюштуруу жана чарба иштеринде өзү тарбиялап бышырган. Иш башкаруучу азыр кандай ыкчам иштеп жатса, Жантаев дагы андан кем калышпай иштей турган кадр. Тажрыйбасы мол, энергиясы ашып турган чагы. Аймактык саясатка дагы ылайык келет. Баатыр Жантаев Өзгөн районунан болот деп билдирди.